Кино тасма жөн эле кооз окуяларды көрүү же жөн гана көңүл ачуу үчүн эмес, маанилүү темаларды көтөрүп, дүйнөнү жана өзүбүздү жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Film Talks бул кино аркылуу өткөрүлгөн сабактар. Бул сабактарда фильмдер мектеп программасынын бир бөлүгү болуп саналат. Окуучулар социалдык мааниси бар темалардагы тасмаларды көрүшөт. Андан кийин мугалим жана окуучулар бирге талкуу жүргүзүп, өз ойлорун айтып, суроолорду берип, маанилүү темалар жөнүндө ойлонушат. Бул сабактар Кыргызстандагы кадимки мектептерде өтүп жатат. Өзгөндө, Ноокат, Орловкада жана Кара Балтада. Мисалы, бул сабакта окуучулар экология тууралуу фильм көрүштү. Фильмде окуя ар кандай адамдардын, ошондой эле жаратылыштагы нерселердин, таштын, суунун, дарактын атынан баяндалат. Өзгөндөгү мугалим мындай дейт: балдар кино көрүп, андан пайдалуу нерселерди алышат. Мисалы, таштын ордунда болуу кандай экенин сезип көрүшөт. Буга чейин балдар таштын, суунун же дарактын да өзүнүн сезими болушу мүмкүн экенин ойлобогон болушу мүмкүн. Мугалимдердин айтымында маанилүү ойлорду кино аркылуу жеткирүү оңой жана таасирдүү болот. Бул кинонун эң негизги максаты мугалим менен окуучулардын ортосундагы ачык диалог. Мындай сабактар окуучуларды окуяларды талоого, адилеттүүлүк, теңдик, тандоо жана жоопкерчилик тууралуу ойлонууга үйрөтөт. Film Talks окуучулардын сынчыл ой жүгүртүү, боорукерлигин жана бирин-бири угуу жөндөмүн өнүктүрөт. Учурда кино сабактар Кыргызстанда жана Казакстанда өткөрүлүп, билим берүүдө жаңы жана натыйжалуу ыкма катары жайылууда.